Асылзада айымдарыбыздын сүйүктүү такалуу бут кийимдери мындан 100 жыл мурда пайда болгон. Ал эми бара-бара мода индустриясы өнүккөн сайын азыр дүкөндөрдөн мына ушул бут кийимдердин түрүн табууга болот. Кызыгы бул бут кийимдерди өспүрүм кыздар, тагыраагы 15 жаштан 18 жашка чейин кыздарга кийүүгө сунушталбайт, себеби бут сөөктөрүнүн өсүшүнө тоскоолдук жаратат. Дагы кандай пайдалуу жактары, ошондой эле зыяндуу жактары бар, булардын бардыгы тең алдыда. Дээрлик бардык кыз-келиндер такалуу бут кийим кийишет. Мындай бут кийимдер айымдарды келбеттүү, сымбаттуу гана көрсөтпөстөн, өзүнө болгон ишенимди да жогорулатат. А бирок такалуу бут кийимди көп кийген кыздардын таман түзүлүшү өзгөрүп, булчуңдар башкача иштей баштаарын адистер эскертишет. Здесь идет формирование. Адамдын скелети 20 жашына чейин калыпка салынат. Эгер өспүрүм кыз аны бийик така кийүү менен бузуп алса, кайра калыбына келтирүүгө таптакыр мүмкүн эмес. Бийик такада турганда согончок көтөрүлүп, булчуңдарга күч келип, сөөк да жылышып кетет. Вот, потому что она сжимает. Бийик такалуу ананда учу кууш болсо, анда бармактын астындагы чекит гана аялдын салмагын жалгыз өзү көтөрөт. Мында манжалар бул кордукка чыдай алышпай, түзүлүшүн өзгөртө баштайт. Ички органдарга да терс таасир тийгизет. Демек, бийик таканы өзүнүн убакыт сааты менен бутту эс алдырып кийүү туура. Мисалы кечелерге, тойлорго, маанилүү жолугушууларга ар күнү кийүүнү сунуштабайбыз. Костного скелета, стопы именно. Бийик такалуу бут кийимди бир күндө 2-3 саат, бир жумада 2-3 жолу гана кийиш керек. Эгер болбой эле бир күн кечке бийик така менен жүрүүгө туура келсе, кечинде үйгө келген соң кан айланууну жакшыртуу үчүн бутуңузду укалап эс алдырыңыз. Жогоруда айтып өткөндөй, такалуу бут кийимдерди күнүнө 2 же 3 саат гана кийүү керек. Ал эми калган убакыттарда мына ушундай менин колумдагыдай таманы жаппыз балеткилерди кийүүнү сунуштайбыз. Себеп дегенде, мунун ден соолукка же болбосо биздин бутубуздун таманына, башка сөөктөргө эч кандай зыяны жок. Андыктан дүкөнгө келгенде же болбосо гардеробуңузда сөзсүз түрдө балетки дагы болушу керек. Бут кийимди сөзсүз түрдө буттун өлчөмүнө ылайык тандоо зарыл. Кыскан же тескерисинче чоң бут кийим айрым оорулардын себепкери болот. Тандоо учурунда бир гана кооздугуна эмес, ыңгайлуулугуна дагы караңыз. Айжан Руманбет кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ Таңманай программасы үчүн.